17-жылы ким кызыл китеп алган болсо, мораторийден берген кишини жагы госрегистр азыр депутат деп атпайбы, депутатына карабагыла. Бул жерде бүт жер саткан мафия 15 жылдан бери бүт баары мафиялашып кеткен да. Сотко да берет, прокурорго да берет, милицияга да берет, алар крышавать этип мына ушундай ызы чууну жаратып атат. Сот көзү сокур болуп калбаса көрүш керек да, көрүп туруп бул 17-жылы алып атса, ал убакта мораторий болсо, сеники да жарабайт, мунуку да жарабайт деп туруп артка тебиш керек эле. И сүрдүрүп салган кишини чакырсак келбей атпайбы, жок экен деп. Анын да менчигин өтпөсүн, тескерисинче жоопко тартасыз аны. Эмне үчүн мораторий убакта жасатып алган, подделка документ. Ким жасап берди? Алардын баарын сот кошо жоопкерчилигин карагыла соттун. Эмне үчүн сен көрүп туруп ушуларга бир жагына чечип берип атасың? Бүгүн тең анын ирдечи керек эле. Кызыл китеп да кайра арт кайдап коюш керек. Сот карап атат да, көрүп атат. Ал билет да законду. Канча убакыт болду баягы элдин проблемаларын чечип бергиле, кызыл китебин чечип бергиле. Новостройкаларын жаңы курулуштар. Ноябрь айында 1 жыл болоюн да. 1 жылдан өттү. 1 жылдан өттү. Сиз аким, ошондон бери акимсиз, туурабы? Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин чечпей жүрөсүңөр? Не мешает этип атат силерге? Не тоскоолдук болду? Биз жардамыбыз менен бүтүрүп атабыз, эми калган деле бүтүрөбүз. Акыл Бейсенович дагы бизге тапшырма кайра бүтүрбөй эле болду, болду. Бошсуңар өкмөттөн. Кызматтан бошойсуңар, арызыңарды жазып берди азыр.